Жапондор бул сиреналарды кээде гана укканы менен аны жакшы билишет. Түндүк Кореянын ракетасы учурулганы тууралуу эскертүү Токио поездинин жүргүнчүлөрүнүн сапарын үзгүлтүккө учуратты. Ракетанын бөлүктөрү Тынч океанга түшкөндүктөн, өлкө түндүгүндөгү бул жаңырган үн тургундарга коопсуз жайга баруу керектигин айтып жатат. Ушуну менен бул жумада 5-чи жолу ракета атылды. Бирок бул 2017 жылдан бери Жапониянын үстүнөн учуп өткөн биринчи ракета болду. Мен Батирде жашайм. Бизде жертөлө жок. Алар жер астына жашынгыла дегенде мен чынында эмне кылышымды билбей калдым. Абдан айран калдым. Бул таң эрте болгон. Мени өтө таң калтырды. Мындай жаңылыктарды көп эле жолу уккам. Анткени Түндүк Корея ракеталарды тез учуруп турат. Бирок мындай эскертүү сигналынын акыркы жолу жаңырганына көп убакыт болгон. Жапон премьер-министри бул ракета атууларды жапайчылык деп мүнөздөдү. Түндүк Корея баллистикалык ракетасын учурду. Ал биздин өлкөнүн үстүнөн өттү. Ал Тынч океанга кулаган болушу керек. Минтип баллистикалык ракеталарды кайра учуруу жапайчылык. Биз муну катуу айыпташыбыз керек. Түндүк Корея өз ракеталарын сыноо менен коңшуларынын сабырын да сынап, аскердик аракеттердин олуттуу күчөшүн алып келип жатат. Мындай учурда 3 нерсе кылса болот. Биринчиси, мындай аракеттерди айыптаган дипломатиялык билдирүүлөр. Андан ары барса, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинде дагы бир резолюция чыгышы мүмкүн. Түндүк Корея аларды мурда уккан, анын таасири жок. Экинчиси санкциялар. Бирок Түндүк Корея буга чейин эле жер жүзүндөгү эң оор санкцияларга кабылган өлкөлөрдүн бири. Андыктан бул дагы иштебеген нерсе. Үчүнчүсү сүйлөшүү жолу. Түштүк Корея согуштук учактарын даярдап жаткандыктан сүйлөшүүлөрдөн кабар жок. Ракета учуруу менен Түндүк Корея өзөктүк сыноого негиз даярдап жатат деген кооптонуулар да бар.